Агарып аткан таңды, кызарып баткан күндү көрүү кандай сонун. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге бул чыгарылышыбызда Ош шаарынан сатыла турган жалпы аянты 85 метр квадратты чапчыган дал ушул 2 бөлмөлүү сквозной жайгашкан Псо батирдин шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Жайгашкан району дагы өтө сонун. Кыскасын айтканда, бул батир сиздерге жагат деген ойдобуз. Азыркы учурда биз Ош шаарындагы Анар кичи району менен Черемушка кичи районунун ортолугундагы Гастелла тар көчөсүндөгү Golden House курулуш компаниясы курган Париж турак жайынын 13-кабатында турабыз. Сквозной жайгашкан, караңыздарчы. Күн чыгыш менен күн батыш тарапты карап турган ошол батир сиздерге насип кылган болсун. Бул жагынан Сулайман тоо, арт тарабынан Керимет тоо көрүнүп турат. Сос объектилердин бүт бардыгына жакын, жамгырдан кийин вид укмуш болуп турат да. Чиркиндик. Эми башында баасын айтып өтөйүн. Сатыла турган баасы метр квадратына $750 болуп калды. Айтылыш баасы бир аз эле ырымына $5-10 түшүп берет экен. Варианттары $20,000 чейинки жылы жаңы автоунааларга алмаштыруу жолдору каралган. Эми сиздерге кире бериш жайынан коридордон оң тарапка кирсеңиз зал, андан кийин ашканасы, бул кладовкасы, ажатканасы, жуунуучу бөлмөсү, андан ары өтсөңүздөр ата-энелер уктоочу бөлмө экендигин айтып өтөйүн. Жүрүңүздөр, көчө тараптан келүү жолдорун бир катар тартып көрсөтөйүн, андан кийин сөзүбүздү ушул жерден дагы улантабыз. Учурда мен Ош шаарындагы Черемушкада бардыгыңыздар билген Кадамжай аялдамасы же Кадамжай азык-түлүк дүкөнүнүн поворотунда турамын. Дал ушул светофордон сиздер ичкериге сол тарапка бурулуп түз кирип барасыздар. Бир аз буйтап өтүп дөңсөгө чыккандан кийин сол тарапта көп кабаттуу үй бар. Сатыла турган батирибиз ошол жакта. Жүрүңүздөр эми маалыматты жеринен берели. Түз ичкери кирип келгениңизден кийин дөңсөгө чыкканда мына ушул көп кабаттуу үйдү көрөсүздөр агайын туугандар. Сиздер ушул жерден кирип бара бересиз. Бул 2-чи подъезд, бирок киргендеги 1-чи подъезд. Бирок сиздер тетиги подъездден жогору 13-кабатка чыгып барасыздар. Көрдүңүздөрбү? Авто токтотмо жайлары, тетиги жерде 3 очок тапчандары жана жаш балдар ойноочу аянтчасы орун алган. Жүрүңүздөр, 13-кабаттан маалыматтарды берүүнү баштайлы. Мынакей урматтуу достор, биз лифт аркылуу 13-кабатка дагы чыгып келип калдык. Анча-мынча нерсеге көңүл бурбаңыздар. Анткени курулуш иштери, ремонт иштери аябай кызып жаткан учур. Лифттен чыгып эле сиздер оң тарапка буруласыздар дагы түз басып келсеңиздер 71-чи катар номердүү ушул брондолгон эшикти ачып кире бересиздер. Караңыздар эми, кире бериш жайы өтө кенен аян ташталган эмес, өтө сонун планда салынган бул үй. Кошумча эмеректерди дагы тургузсаңыздар болот мына ушул кире бериш жайыначы. Андан киргенде эле оң тарапка бурула турган болсоңуздар 2 канаттуу чоң эшикти орнотосуз. Бул жагы зал, конок бөлмөсү болуп калат. Электромонтаждар дагы бүт бардыгы заманбап. Асты болсо сухой стяжка, шыбактары болгон. Бул жагында 3 көздүү 5 камералуу пластик терезелери орнотулган. Жаныбызда мына тетиги жерде туберкулезный больница, андан ары түз өтсөңүздөр роддом тетиги жерде көрүнүп турат. Бул Сулайман Груп курулуш компаниясы курган көп кабаттуу үй. Тетиги Калинин көчөсү менен Мамуров көчөсүнүн кесилишкен жайындагы Golden House курулуш компаниясы курган миллионун турак жайы. Бул жакта болсо көп кабаттуу үйлөрдү көрүп турасыздар. Сулайман тоо мечити, андагы желекчелер мына. Фуркатка чейин көрүп олтурсаңыздар болот экен бул жердечи. Ой-бой. Он адырдагы көрүнөт экен. Караңыздар. Сос объектилердин бүт бардыгына жакын. Мечит, мектеп, бала бакчаларга чатышасың темелде. Каалаган мечитиңиздерге, каалаган мектебиңиздерге барып билим алсаңыздар болот. Буйруса. Кире бериш жайдан сиздер бул жакты көрдүңүздөр. Бул тарабы болсо ашканасы дедик. Мына ашканасы, канализация түтүкчөлөрү бүт бардыгы орун алган, вытяжкалар бар, электромонтаждар тартылган, шыбак болгон, сухой стяжка, газ түтүкчөлөрү тартылган. Бул жанагы люк, коопсуздук люгү деп дагы айтсак болот, өрт коопсуздугу болгондо ушул 1-эске келет. Жылуулуктун дагы турбалары, түтүкчөлөрү тартылган. Панорамный чоң терезе орун алган. Бул деле ошол Сулайман тоону жана Сулайман тоо мечитин карап турган тарабы. Жакшы. Эми
Андан ары бул жагы кладовка, буюм тайым, бир нерселерди орнотосуздар. Бир аз караңгы болуп атат. Ошентсе дагы элестетип коюңуздар. Бул жагы ажатканасы. Жанагы фонарикти жандырып алган эмес экен. Бул жуунучу бөлмөсү агайын туугандар. Кандай экен? Көрүнүп табы бир аз да болсо. Кыскасын айтканда байкадыңыздар да. Керен-кенен ушу жуунучу бөлмөсү ажатканасы жайгашкан. А бул жагы ата энелер уктоочу бөлмө. Кенен деген айтпай эле коюңуздар. Бир аз балкончону бөлүп дагы наркы тарабын детский кылып алсаңыздар дагы болот. Эми балдар жанагы 1-класска барганга чейин сиздер менен жатса эгер. Ошол лайктан басып комментарий жазып коюңуздар. Дал ушундай батыр издеп аткандар болсо анда чалыңыздар. Миллиондун тушунан келип туруп, анар 15-16, андан бери бурулсаңыздар, ушул жерден айланып өтсөңүздөр болот. Мынакей авто токтотмо жайлары, жаш балдар аянтчасы дагы орун алган. Мына бул кадам жайдан кирсеңиздер дагы жакын. Мына кадам жайдан түз киресиздер. Киргенден кийин оппа көп кабаттуу үйгө карап басып келе бересиздер. Бул жагы ак тилек. Учар, южный тарапка чейин көрүнөт экен. Оппа. Ошол эми. Эсим номер экранасында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Техпаспорту колдо сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Дээрлик 80%дан ашык адам көчүп келип жашап атат. Сиздер дагы келиңиздер, жашаңыздар. Сиздерге насип болсун. Мен бул чыгарысты жыйынтыктадым.